Билимоттун кыргызча видео сабактарын баштайлы. Анда химия бөлүмү боюнча биз биринчи химияны үйрөтүүдөн, бул жакта видео курстан бизде 2 максатыбыз бар. Биринчи максатыбыз бул албетте химиянын өзүн үйрөтүү. То есть биз химия бул 5 негизги илимдердин бирөө деп койсок болот. Анан биз муну үйрөнүү менен не только медакадемияга даярданышыбыз керек, муну менен биз дүйнөгө канчалык чоң салым кошсок болот экенин жана биздин жашоого кандай пайдасы буга чейин тийгенин жана кандай тийгизе алабыз, ошолорду үйрөнүү жана жашоону түшүнүү. То есть химияны окусак биз бүт заттарды түшүнүп баштайбыз деген нерсе. Анан экинчи максатыбыз ЖРТга даярдоо. ЖРТга даярдоо дегенде ЖРТнын темаларын окуйбуз, анан ЖРТнын суроолорунун түрүнө даярданабыз. ЖРТнын суроолорунун түрлөрү кандай? ЖРТда азыр биякта силер бул жерде 4 суроо көрүп турасыңар. Бул 4 суроонун тең баары билим тарабынан жасалды, бирок бул суроолордун бир өзгөчөлүгү бар. Бул өзгөчөлүк баары чыныгы ЖРТ химиянын тестине окшоштурулуп жасалды, максималдуу түрдө. Аны биз каяктан билебиз, окшошту, окшошподу? Аны ЖРТны түзгөн компаниянын, борбордун өздөрүнүн маалыматына таянабыз. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору деген бир борбор бар. Анын офиси Бишкекте. Ал орусчасы Центр оценки в образовании и методов обучения деп коет, ЦОМО деп коебуз кыскартып. Бул борбордун өздөрүнүн китепчелери бар. Химия китепчеси бар. Биякта химиянын кандай китеби бар? Чыныгы тесттеги суроолор деген китеби бар. Анан химияга даярдык деген китеби бар. Чыныгы тесттеги суроолор деген бул мурдакы ОРТда келген суроону жарыялаган китеп. Ал жакта 1 же 2 тест, чыныгы тесттин суроолору бар да. Анан кийин өздөрүнүн китепчесинде дагы 1-2ден практика бар. Анан максимум 2-3 түр китебин таба аласыңар. Мурдакы жылдардан беричи. Китептеринде 50 сом чыныгы тесттин немеси, анан беркилери 150 сомдон. Быйыл дагы алдым, былтыр дагы алган элем. Анан бул китептерден химияны үйрөнө аласыңарбы? Бул китеп силерде сөзсүз болсо жакшы, болуш керек деп ойлойм. Бирок ал китептен химияны үйрөнүп алсаңар, анда силерге мен тайзым кылам деймби? То есть эгер сен химияны эч нерсе 0 болуп турган болсоң, анда ал теманы сен 100 беттик же китеп менен эч качан үйрөнө албайсың да. Бирок негизги маалымат, негизги формулалар бар. Ошол китепти алыш керек. Андан кийин ал кайсы областтарда сатылат, каяктарда сатылат, аны билбейм. Бишкектегисин билем, башкасы так адрестерин билбейм. Андан кийин онлайн тест деген Testing KG деген сайтта алардын онлайн тест деген бөлүмү бар. Онлайн тест деген бөлүмдө алар кандай суроолорду берген? Химия боюнча 2 вариантта 40 минуттадан, 40 суроодон 80 суроо берилген. Ошол суроолордун экөөнүн тең карап туруп, ошол жактагыларга окшоштуруп суроолорду түздүк. Демек, биз максималдуу түрдө ОРТга өзүнө даярдаганга аракет кылып атабыз.